Швейни машинка боюнча келгенмин. Бардыңар билесиңер, бардыңар бүгүнкү күнү чыдамсыздык менен ошону күтүп атасыңар, туурабы? Анан Кудай буйрса кыздар, мына 20-жыл бул аябай мындай ийгиликтин, жакшылыктын, барчылыктын, токчулуктун жылы болгону турат. Биздин ошол аракетибиз текке кеткен жок. Мына ошондо машинкаңарды тапшырамын. Болбосо мына ушул бир машинка эртең келгенде көрөсүңөр. 21.000 сомдон компьютер менен иштей турган машинка. Элестеткиле 1000 эле машинаңар канча миллион болуп атат ошондо. 21 миллион болуп атат. Мындай жакшылап өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Ошол мүчө болдуңар 300 сомдон, туурабы? Ошол мүчө болгонуңар жок дегенден 1 миллион болгон жок кыздар. Сомнение кылып ошондо дагы, болобу экен, болбойбу экен депчи. Бизге Арузаттын канчалык мүчөлөрү көп болсо, ошончолук көп жакшы нерсе келген атат бизгечи. Биздин аялдар тиккенди билет да. Анан кийин ошо швейный машинага проектти жазып барып, анан ошол жерден канча машина десе мен 6 миллион деп атпаймынбы? Элестеткиле анан күлдү аялыма, кан. Сен эркектериң дагы тигеби? Эми кичине ойлонуп сурасаң жакшы болот эле депчи. Анан чын эле ойлонуп көрсөм уят экен. Анан анда өзүңүз билиңиз десем, анан 1,5 миллион машинкага договорду түзүп, анан кийин Японияга өткөрдү, перечисление кылып. Японияда биздикиндей частныйлар жок экен. Бүт бардыгы өкмөт. Анан ошон үчүн Кыргызстанда стабильность болгон күнү биз эң биринчи сервис курабыз. Анан кийин машинкаларды берип баштайбыз дешти. Мына мен жакында ошол биздин Арузатка мына эл аралык эмеге чыкканыбызга кичине акча бөлүнүп аткан. Анан ошого жок дегенде 1000 машина алып келип турайынчы. Ол шаш үйрөндүн иши баягындай болгучаң, биз стабильность болгонго чейин деп келип эметсем, кээ бирөөлөр айтты, 5000 эле машиналарды алып барып таратып ташта, сенин карыз белең депчи. Анан ошонтойн десем, Москвадагылар айтты, Алмакан Арузаттын баягы лидери бүгүн келди машинасы, эртеси бузулуп калды деген сөз керекпи сага? Андан көрө алсаң түзүгүрөгүн ал. Албасаң токтотуп эле кой, ошол бүт келет, Кудай буйрса ошол баягы шаш үйрөндүн эмеси. Дегенде анан карасам Мадинада мына эртең көрөсүңөр, Кудай буйрса. Ар бирин мына жаңы чыгыптыр бул машинка, компьютер менен экен. Бирден сатса 32.000 сомдон сатат экен. Оптовый алсаң, мен 1000 алсам 21.000ден берет экен. Мына ошого мен айла жок, Арузатка мен бир эле машинка эмес, мен башка дагы жумуштарды кылам дегенмин силер үчүнчү. Анан ошол ушагыңардан мен тажап, мына 21 миллионго ошо 1000 машина алганга аргасыз болуп атам кыздар. Алар эми ошол гарантия берет экен, булар 3 жылга. Анан бир эле машинаңар 21.000 сом болуп атат. Биз азыр машинка деген толтура экен. Мен Алайдын Гүлүфасына терең ыраазычылык айткым келип турат. Али машинкалар келип, иш баштала электеле, ушул Гүлүфанын аракети менен Гүлүфанын аялдары бир сонун ушу иш баштап коюпсуңар. Арузат аял коомдук бирикменин ишчилери биздин жетекчибиз Алмакан Бекова деп сүйлөгөнүңөр үчүн мен кыйла бала дем алып күчтөнүп калдым. Рахмат силерге.